ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Allah Taala özü bergen kayсы bir qoomgo белегини өзгөртпөйт, qoom özünün içindeki nerselerini özgörtmöйүнчө. Түшүнүңүздөрбү? Bunu tafsirul aya bil aya деп коет. Ayatты аят менен tafsirlөө. Başka ayatta Allah Taala ayткан, мына бул жакта да жазылып турат. Инналлах ла югайру ма би кавм хатта югайру ма би анфусихим. Чындыгында Аллах Таала коомдогу нерсени өзгөртпөйт, ал коомдогулар өзүнүн ичиндеги нерсени өзгөртмөйүнчө. Көпчүлүгүбүз ушул аятты айтып айтабыз, адам өзүнү өзгөртпөсө Алла аны өзгөртпөйт депчи. Жок, бул аятта эмне деп жатат? Алла берген белегини өзгөртпөйт, адам өзүнү өзгөртө алмайынча. Демек, сиз менен биз өзүбүздүн жашоо тартип өзгөрүп кете турган болсо, Алла берген белектер дагы өзгөрүп кете берет экен да. Алла берген белектерди өзгөртпөйт дейт, неаматын өзгөртпөйт. Качанга чейин адамдар өзүнү өзгөртүп салмайынча.